Базардагы азык-түлүк баалары бир гана сатуучунун ою менен коюлбайт. Баалардын көтөрүлүшү күндүн ысышынан, жылдын жаанчыл же болбосо кургакчыл болушунан көзкаранды. Чекит медиа бул жолу климаттын биз колдогон азык-түлүккө кандай таасирин тийгизерин айтып берет. Жумабай Асанов Бишкектин четиндеги эгин талаасына 3 жылдан бери жүгөрү, картошка жана помидор өңдүү өсүмдүктөрдү эгип келет. Анын айтымында соңку жылдары жеринин түшүмдүүлүгү төмөндөп, чыгымдары көбөйгөн. Айдоо жерине дары-дармек бергени менен жыйынтык деле чыккан эмес. Ал буга климаттын өзгөрүшүнүн таасири да болгонун айтты. Картошкадагы мындай ортодон ылдый болду. А жүгөрү болсо бир 2-3 тоннадан эле берип калды. Себеби урук кымбат, аренда кымбат. Өзү актабай калды ал жүгөрүнүн жери. Себеби мурда жыл эккенде кар жаап койгондо эгин чыккандан кийин анча суу куруп кеткен. Ошодо климаттан дагы болот бул. Анан кургакчылдан дагы болот. Бул асмандан бербесе эгин жакшы болбойт экен өзүчө. Республикалык топурак агрохимиялык станциясынын маалыматына караганда, өлкөдө 1 миллион 270 гектар айдоо жерлери бар. Соңку изилдөөлөргө ылайык андагы топурактын 85%-ында тиешелүү азык-түлүктүн азайышы байкалган. Адистердин айтымында буга селдердин болушу, жердин таштак же туздуу болуп кетиши да негиз болууда. Гумус топурактарга эң керектүү болгон азык заттардын төмөндөшү байкалууда. Бул өзүңүздү көрүп атасыз, бул климат деп айтып атпайсызбы? Климатта мына жайында кургакчылык болуп атат. Ошол эле бир моментте туруп селдер жүрүп кетип атат, жаапчы. Ошол селдер жүргөндө топурактын кылтышынын үстүндөгү азык зат элементтерин агызып кетип атат. Ал эми жаратылыш ресурстары министрлигинин адиси да климаттын өзгөрүүсү түздөн-түз азык-түлүктүн баасы менен коопсуздугуна да таасирин тийгизерин айтты. Мекеменин өкүлү Айда Дүйшенбиева мындай өзгөрүүлөр Кыргызстанда да байкалып жаткандыгын маалымдады. Климаттын өзгөрүшү Кыргызстанда температуранын жогорулашы, жан-чачындын өзгөрүшү, кургакчылык жана мөңгүлөрдүн эриши менен байкалууда. Албетте, бул айыл чарбага терс таасирин тийгизип, түшүмдүүлүктүн төмөндөшүнө, суунун жетишсиздигине жана азык-түлүк баалардын өсүшүнө алып келүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, соңку жылдары өлкөдөгү айрым азык-түлүктүн түшүмдүүлүгү төмөндөгөн. Мисалы, буудайдын түшүмдүүлүгү 2019 жылга караганда 2023 жылы 24%, ал эми кант кызылчасынын 2023 жылдагы түшүмдүүлүгү 44%га азайса, жүзүмдүкү 32%га түшкөн. Айыл чарба багытындагы эксперттердин бири Тилек Токтогазиев климаттын өзгөрүүсүнө адаптация болуу үчүн айыл чарбадагы сугатты жакшыртуу, кургакчылыкка чыдамдуу өсүмдүктөрдү өстүрүү зарыл экендигин белгилейт. Токтогазиев маселеге азыртадан көңүл бурулбаса, келечекте азык-түлүк коопсуздугу саясий маселеге айланып калышы мүмкүн экендигин айтты. Мындай экологиялык маселе саясий маселеге айланып кетиши мүмкүн да. Анан саясий маселени эгерде азыр алдын ала бул сууну кантип бөлүштүрөбүз, сууну кантип сактайбыз, мөңгүлөрдү кантип сактайбыз деп бул Кыргызстандын гана жалгыз маселеси эмес, бул жалпы Борбор Азиянын маселеси. Бириккен Улуттар уюму 2023 жылы Кыргызстандагы күндүн ысышы, жаан-чачындын азайышы, кургакчылыктын жана табигый кырсыктардын көбөйүшүнөн улам олуттук кесепеттер болуп жаткандыгын маалымдаган. Климаттын өзгөрүшүнөн улам пайда болуп жаткан мындай маселелердин кесепети өлкөнүн айыл чарба секторуна түздөн-түз коркунуч туудурат. Натыйжада азык-түлүк бааларынын кымбатташына алып келет. Бириккен Улуттар уюмунун 2021 жылдагы маалыматына ылайык, учурда дүйнөдө 783 миллион адам ачарчылыкта жашайт. Эгер глобалдык температура 2 градуска жогоруласа, дагы 189 миллион адам ачарчылыкка кабылышы мүмкүн. Жогорудагы мисал, өлкө калкынын 24%-дан ашыгы айыл чарбасы менен алектеген Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнө кайдыгерлик кылуу кандай жагдайга алып келиши мүмкүн экендигин түшүнүүгө жардам берет. Мындан улам эксперттер мындай маселелердин алдын алып, климаттын өзгөрүшүнө туруктуу болуш үчүн айыл чарбада сугатты жакшыртуу, кургакчылыкка чыдамдуу өсүмдүктөрдү өстүрүү керек экендигин сунуштап келишет. Ал эми сиз кандай өсүмдүктөрдү өстүрүп келесиз? Комментарий жаза кетиңиз.